кыз ушунчалык чындыгында байыркы эл экен, байыртадан медицина жогун деле бүт баарын билип, ушу муундан муунга берип келген экен деп айтам да. Бизде 2 аптека бар, натуралдык аптека бар. Бул өт башкычасы менен уйку без органы. Булар бизде абдан сонун натуралдык аптека деп айтам да. Өт суюктугу менен уйку бездин согу бул, карап коюңуздар, тамакты эритип берет. Ичегинин иштесин жакшыртып берет. Мындан тышкары ичегиде кирип алган курттар мына тамак менен кошо келген кайсы микроорганизм келсе аларды өлтүргөнгө жардам берет. Үчүнчүсү болсо ошол ичегибизди иштегенге жардам берет. Анан төртүнчүсү бул ушул өт суюктугунда адамдын муундарын майлоочу зат болот да. Бул ушул зат дагы ушул өт суюктугунда болот. Ошон үчүн мына эрте мененки тамакты сурадыңыз. Эми эрте мененки тамак эмес, биздин өт ушундай жаралган ар бир 4 саатта коюлуп туруш керек. Себеби өт суюктугу менен уйку бездин согу булар органдар жаралып ошо даяр турат да. Мына өт суюктугу боордон жасалат. Анан өт башкычасына турат дагы, тамак жердин астында ал жыйрылып бизге куюп берет. Демек, сиз ар бир 4 саатта, 3 саат боло, 4 саатта боло, сөзсүз түрдө өтүңүздү түрткүлөп, өтүңүздү чыгарбасаңыз, анда сиздин жеген тамагыңыз сиңбей калат. Ошон үчүн эрте менен сөзсүз түрдө, эрте менен туруп, өттү оң кабырганын астын түрткүлөп, оң кабыргадан ошо өткө жардам берип, анын жыйрылуусуна жардам берип, бул жактан уйку без кошо агып түшөт. Демек, өт суюктугу менен уйку без суюктугу канчалык бизге 12 ичегибизге түшүп турса, сиз завтрак жейсизби, сиз түштүк тамак жейсизби, сиз кечки тамак жейсизби, ошону эртип бергенге чоң жардам берет.